Сот системасындагы коррупциялык кылмыштарды жоюу максатында райондук соттордун катышуусу менен тегерек стол уюштурулду. Жыйындын жүрүшүндө антикоррупциялык мыйзамдар талкууланып, коррупцияны алдын алууда көрүлүп жаткан иш-аракеттер туурасында пикир алмашуулар жүргүзүлдү. Бул тегерек столдун эң негизги максаты бизде сот системасында иштеген кызматкерлердин коррупцияга каршы билимин жогорулатуу максатында жүргүзүлүп атабыз. Бул тегерек столдо өзүңүздөр байкагандай биздин аппаратта Ысык көл облустук сотунун аппаратында иштеген соттор жана райондук соттордун төрагалары келип отурушат. Бул тегерек столдо биз негизги максатыбыз ушул коррупцияга каршы иш аракеттерибизди Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Коопсуздук кеңештин чечимдери жана башка мыйзамдарды ушул сот аппаратында иштеген кызматкерлер менен тааныштыруу максатында болуп атат. Бул тегерек столдун эң негизги максаты бул коррупциялык терс көрүнүштөрдү алдын алуу максатында жүргүзүлүп атабыз. Себеби жана врачтар өздөрү айтып коет орну алдын алган жакшы, дарылаганга караганда дегендечи. Ошол максатта биз дагы ушундай тегерек стол уюштуруп, ошонун негизинде иштеп атабыз. Каракол шаардык сотунда атайын коррупцияга каршы иш-аракеттер жөнүндө план бекитилген. Аталган план өзүнө бир канча максаттарды камтыйт. Белгилей кетсек, коррупциялык тобокелдиктердин шарттарын жана себептерин, ошондой эле аларды жоюу механизмдерин аныктоо максатында иштер алып барылууда. Каракол шаарындагы коррупцияга каршы иш-аракеттердин эң негизгилеринен айта кетсек, бул төраганын приказы менен бул 2018-2020 жылга, 2020-2022 жылга карата атайын иш план түзүлгөн. Бул иш план негизинде көп иш чаралар өттү десек болот. Мисалга алсак, Каракол шаары сотунда судьялардын кабинеттери 2-нчи этажга, сот аппараттын кызматкерлердин кабинети 1-нчи аппаратка көчүрүлгөн. Мунун эң негизги себеби ушул процесстен тышкаркы жарандардын судьяларга кирүүсүнө чектөө коюлат. Мындан тышкары коррупцияга каршы күрөштүн негизинде Каракол шаар сотунда 5 стенд орнотулган. Ошондой эле монитор иштеп атат. Ал монитор жогорку соттун сайтынан маалыматтарды түздөн түз көрсөтүп турат десек болот. Мындан тышкары келип түшкөн иштер автоматташтырылган системасында катталып атат. Бүгүнкү күндө сот системасында алгылыктуу реформалар жүргүзүлүп жатат. Алсак, АИС автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу иштерди каттоо бир топ жеңилдегенин кошумчалашты. Айнура Орозобекова, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктар кызматы үчүн Каракол шаарынан.